Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде дагы бир өзгөчө өнөрү бар кадырлуу конокторубуз келди. Тааныштырып өтсөк, бул жерде ырчы, аткаруучу Таалайбек Эркебаев, ошондой эле Айбек уулу Арыстанбек келип отурат. Кандайсыздар? Таңды кандай? Кандай тосуп алдыңыздар таңды? Жакшы, абдан эртең мененки сергек, жакшы менен сиздердин биринчи жумуштуу ишти бизден баштап атасыздар. Сиздердин эфирден баштап. Негизи алгач таанышалы Таалайбек. Кененирээк өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми биз өзүмдү тааныштырсам, мен ошо азыр сиздер айтып өткөндөй ошо Эркебаев Таалайбек, консерваториянын бүтүрүүчүсүмүн. Бүттүңүз, бийил бүтөсүз. Быйыл жайында бүттүк. Пандемия аябай кыйын каатчылык учурда бүттүк дейинби. Анан ошол жерден бүттүк. Мен элдик ырдоо бөлүмүн бүтүрдүм. Устатым Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, Манасойдун ээси Полотов Мырза Полотовичтен классынан. Сага калдыңыз, үлгү алдыңыз. Сиз Айбек мырза. Саламатсыздарбы? Менин атым Артисбек. Өзүм Ош областына караштуу Алай районуна, Кызыл Алай жеринен болом. Мен дагы ушу Таалай байкем окуп аткан окуу жайда окуйм, консерваторияда. Экинчи курстун студенти. Экинчи курс. Биз эми окуп атабыз. Атыңызды ким койду эле артист деп болчу? Атымды өзү мен чоң энем коюптур. Артист болду. Мен төрөлгөндө жанышпай иштеген ырчылар биздин айылга концерт коюп келип, ушулардай ырчы болсун деп койгон экен. Анан мен да музыкага кызыгып калдым. Ошо менен музыка жаатында жүрөбүз. Эң жакшы. Келиңиздер анда Таалай мырза. Негизи биздин студияга ырчылар келгенде эле эртең элдин баары ыр уккусу келет. Анда өзүңүздөргө бир жаккан чыгармаларды аныктап берсеңиз. Рахмат, жакшы болот. Эndi болушунча деп туруп бир кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Келиңиздер, жакшы. Мен анда Сыймык Бейшекеев агабыздын Сулууга деген жакшы чыгармасын аткарып берейин, Кетти анда. Сага экенин деп болсо. Bulakтай gözlerim başkaça ken, bul geçte sağ hiç kim jakpasa ken, men sağa sүйөм деп айткычакты, kim biröň ozunu baytpasa ken, botodoy gözlerim bal jana, kanbaymın karigim talbay kara, Mağemi geç kaçar tıştık bilmez, Makabat yürek göz algan jara, Botodoy gözlerim bal jana, Kanbaymın karigim talbay kara, Mağemi geç kaçar tıştık bilmez, Makabat yürek göz algan jara. Azamat. Sen maga surandın gelingizde, Maka batırır da perimizde, Önümde başladım suyunüçtön, Özüm da jürgönüsüp seningizde, İlmeligen kirpigin tögülüp da, Gözlerin gözümün öbülüp da, Mandayım çarkırap gülüp bassam, Aralday mangınıp görülüp da, İlmeligen kirpigin tögülüp da, Gözlerin gözümün öbülüp da, Mandayım
ayın tarkırap gülüp bassan, aralday mantayıp görünüp kal. Buralıp iyilet kınça belim, kınalıp büyük otmunça demim. Kırındın ayağın bütünü böstüm, canından uzaka tursa dedim. Partulap gönlüne kattuğuma, koy koyut moyunun akkursıma. Hatına görkümü göz tibeske, ağlısam dedim men sana dumar. Tartulap gönlüne kattuğuma, koy koyut moyunun akkursıma. Hatına görkümü göz tibeske, ağlısam dedim men sana dumar. Hatına görkümü göz tibeske, ağlısam dedim men sana dumar. Ağılıp жүрем мен саға Карачы, эрте менен келип, негизи көп кишилер эрте менен тамагым ооруйт эле, анан анча мынча жерде ырдый албайт элем. Антпей түрлөрү тапсалдык, Азамат сага эң мыкты, жакшы чыгарма болду. Негизи өзүнө ишин албай кооптонуп турган кишилерден ошондой. Өзүнө ишенген кишилер түндүн бир окумда тургузса да ырдай берет. Агайдын бир жакшы сөзү бар эле. Ырчы деген силер ойлойсуңар, ырдап койгон эле бул мындай эле жеңил жумуш, жеңил кесип деп. Жок, андай эмес. Ырдаш кыйын болот. Бир ырды ырдаш, бир ырды аткарыш. Ийне жеткизип, бир спектакльде койгондон оор болот балам деп айтып келди агай анан. Анан түнкү саат 3-тө болуп, 2-де болуп, жака бир чабап тургузуп ойготсо, ошол жерден ырдап кеткендей болушуң керек. Эч кандай тамак дебей эле, дыхания дебей эле. Негизи ырчылардын көп эле шылтоосу ушундай болот, тамагым оорот эле, же болбосо эрте менен үн ачылбайт эле дегендей. Келиңиз анда артистбек, сиз кандай кыласыз? Ырдайсызбы сиз дагы? Кайсы чыгарманы аткарайын деп турасыз? Тамагым ооруп атат деп шылтып айта албайм. Айткым келип Албетте ооруп аткандай эле. Артистбек эме ырчылык жагында эмес, бул ошол инструмент жагында. Инструмент, оюн жагында. аккордеон жагында. Классикалык инструмент ошол дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойношот. Эме бирок ырдада да Ушунча сөздөн кийин үнү дагы жакшы төп келишкен, мыкты талант деп айтат элем мен. кеттик анда Артистбек. Азыркы агайдын сөзүнөн кийин тамагым ооруп атат деп айтып келген да. Тамагым ооруп атса да кичине аракет кылып ырдап берели. Жалпы көрүүчүлөрдүн Негизи Талай байкемдин алдында ырдап айтылам мен. студияда мүмкүн. Алайбыздан анда ырдап калыңыз. Ырдап калалы. Атене деген ырды аткарып берейин. Жалпы Bari bir turmuş cüncütür, bakıttın barın ürkütür. Başına azap düşkündü, kapından başka gün tutur. Balam dep kalip ateli, ne degen büyük ateni. Örtönüp kuygun seni üçün, tabılgız baktın atemi. Örtönüp kuygun seni üçün, tabılgız baktın atemi. Jaşomu keyde tüm düşüp, jaktırбай seni türtüşüp. Armanga tolup turganda, katandan başka kim tutup. Balam dep karip atele,
atene örtünüp kuyga seni üçün tağınız baktın atene örtünüp kuyga seni üçün tağınız baktın atene Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыз бактың атене деген сонун чыгарма. Азамат, сиз азыр экинчи курста болсоңуз, буюрса окууну бүткүчө Талайбекеден ашып түшкөн нерсе болот окшойсуз. Буюрса. Мүмкүн, бирок аша албайм. Негизи арканды узун тышта деп кыргызда айтып коет эмеспи? Балким ашасыз. Негизи устаттан шакирт ашыптыр. Эгер ашпаса анда алардын жыйынтыгы жок деген сөз бар беле кыргызда? Ооба. Эң жакшы. Талай мырза айтсаңыз да, негизи ошол чыгармачылык жолуңуз каяктан башталды эле? Негизи эле ырчылыкка кантип кызыгып калдыңыз? Бул эми жанагы мен жаш кезде бизде багы мен негизи башында айтып кетпептирмин. Кайсыл жердин колун алат экенин мен. Тааныштыргыз десем эле. Тааныштырсам эле окуган жерин мактай берген турбаймын да. Эми окуган жерден мурун да мен жандан сулуу кыз турса, байкем өзүн жоготтук шекилди. Мен Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунун Кызыл Кыя деген айылында туулганмын. Ошол жерден баягы жаш кезде ырдап калчу элек. Бизде баягы жаңгак токойлуу жерден болом. Ошол жерде жүрүп, анан шаардан таяжем барып калды. Анан биз жаңгак бышкан мезгил жаңгакты жыйнап жүрөбүз. Анан терип ошол ырдайт экен мен аябай көрсөп баягы ээн жер, токойдун арасы, кой жерге кожо уяла турганда эле эстедим жок. Анан албай кайт экен. Анан сен үнүң жакшы турбайбы? Барып тиги ушундай музыкалный окуу жайга тапшырсаң болчу да экен, жакшы ырчы чыккыдай да. Анан ал мени ошондо баягы жаш кезде олуктуруп коет да. Мен анан ошондой кылат экенмин мен деп болуп анан Ошто Ниязал атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып, ошол жерден ошол 4 жыл ал жерде билим алдык. Ал жерде биздин жакшы мыкты мугалимдерибиздин көрсөткөн багыты боюнча биз консерваторияга келип тапшырып окуп аяктап мына убакыт өтүп кеткен, быйыл бүтүп. Ошто 4 жыл окудуңуз, Бишкекте? Бишкекте 5 жыл. 5 жыл. Жалпысынан 9 жылдан бери окуунун үстүндөсүз. Врачтар биякта эле. Азаматсыз. Сиздики Арысбек мырза? Мен дагы ошо Талайбекем басып келаткан жолдо эле, мен да Ниязалы Брошов атындагы музыкалык окуу жайда 4 жыл окудум. Ал жакта да, бул жакта азыр 2 жыл. Мени музыкага өзү айылда үй бүлөм менен түрткү болгон. Ошо атымды коюп эле, анан үйгө конок келсе деле сүдүрөп алып кирип эле. Ырдайсың, ырда деп эле алып кирип коюшчу эле, анан уялып эме болуп эле ырдай албай эптеп эле ырдап ошентип атып эле. Анан эми атым артист болгондон кийин стройкада жүрүш деле кыйын экен. Артистпекти балган алдырып койсун деп уялып. Ооба. Анан эми артист болгондон кийин до конца эле артист болоюн деп жүрөбүз. Ошондон кийин артист болду. Кудайым ошол сизди эң аягына чейин артист кылган насип кылсын дейли. Азыр эми сиздер ырдагандан кийин эл сиздерди ушул эки алып баруучусу көп сүйлөтпөй эле ырдатса деп ойлоп атса керек. Кандай дейсиз Талай эке, келиңиз анда бир өзүңүзгө дагы бир жаккан чыгармалардан аткарып берсеңиз. Ооба, негизинен маек деле абдан бир кызыктуу болуп атат. Негизи сиздердей кызыктуу кишилер келсе кызыктуу болот. Ооба. Рахмат, жакшы болот, келиңиздер. Анда биздин ошо улуттук консерваториянын ректору Бегалиев Муратбек Акимовичтин бир Сагындым аттуу жакшы чыгармасын колдон келишинче аткарып берели. Ошондой улуу кишилердин чыгармасын аткарыш бир алдын сүрдүйт экенсиң, коркот экенсиң, жоопкерчилиги ошончо болот экен дегендей келиңиздер. Бирок биз аракет кылып Муратбек Акимовичтин ошол Сагындым аттуу чыгармасын аткарып берели. Келиңиздер анда, Байкосуздан сага кабылдым, кайдан жүрүп мага табылдың,
Елестерің бура бастырбай, елеп алдың барын жанымдың. Ай, бірге жүрген күн, ой, қайра қайрылғыз, көргім келіп, абдан сағындым. Görgüm gelip men abdan sağındım. Hadi Azamat. Estep görçüň ötken gündördi, biz ötkörgön aylı tündördi. Kol qarmaşı bördöp qoqtunu, kuşu oynop tergen güldürdü. Ay, birge жүрген gün, oy, kayra kayrılgız, görgüm gelip, abdanı sağındım. Görgüm gelip, men abdanı sağındım. Kaydan жүріп sağa kabıldım, Baykosuzdan mağa kabıldım. Елестерің бура бастырбай, елеп алдың барын жанымдың. Ay, birge жүрген gün, oy, kayra kayrılgız, görgüm gelip, abdan sağındım. Görgüm gelip, men abdan sağındım. Görgüm gelip, men abdan sağındım. Vale. Rahmat. Can Doçu giy qattırat degендей. Артисбекке чоң рахмат сөйтіп мені қоштап. Can Doçuға рахмат. Чоң рахмат. Негізі бұл міне үстелдің үстіндегі екі қомыс неге тұрады, Ағай мырза? Мен ойлап отырмын, ошо екі қомыспен азыр дағы бір шығарма атқарып беребин. Бір уақытта ғой? Бір уақытта. Негізі бұл екі қомысты алып келгенім бұл сыр бойдан қала бербейбі? Мейлі. Анда ошол. Тамаша келіңіздер. Сырдуу жигит болып кетесіз ағасы. Эме бұл күйленген екі башқа ырға күйленген бірін айт түшүндүрө кетсем бір нолевой позиция деп коет. Бұл жерден ордаса болот, бийигирээк күйлөп комуз анан эме. Азыр биринчи кайсы комуз менен ырдадыңыз? Бул комуз менен ырдадым. Азыр бул комуз менен ырдаш керек болду. Бул комуз менен да. Келиңиз. Азыр анда ушул комуз менен ырдайбыз. Ушул комуз менен ырдаталы, бизде дагы убактыбыз кичине саналуу болуп атат. Андыктан көрүүчүлөр дагы ырдаткым деп атса керек, жагып атат көрүүчүлөргө, бизге жагып атат. Анда эмесе дагы бир жагымдуу чыгарма кайсы чыгарма көп алабыз азыр? Кандай сонун чыгарманы аткарып бересиз? Эми бул жерден биздин баягы кыргыздын классикалык үлгүгө айланып калган ырларынан аткарып берсем. Эң сонун. Негизи келгенден бери эле ушу менин жанымда кесиптешимди көрүп сиз жалаң сүйүүжөнөрдөн атасыз. Болду, Артисбек болбой эле ата энеге тартса деле сиз сүйүүжөнөрдөн атасыз. Кайралы. Эң жакшы. Буюрса жакшылыктарга жоруп коелу. Планда жок эле. Унасага. Жана ырдагыдай тамакка тоюп турсам да мен махабат жактан ачкам деген. Буюрса бир жакшылык болгону калды. Суукка карабай, жакшы болот, келиңиздер. Муса Баетов атабыздын Сагынам деген чыгармасын аткарып берейин.
комуздун ушул жери бар да. Бул азыр негизи мындай күттүрүү ырдаган жакшы болот. Элдин баары кайсыл чыгарманы аткарат экен деп. Бүтө булушат. Sağınam gana senin ay oylanıp Samadım gana estep oy kadırım Kayseli gana günün ay Yürektün gana gügün oh ay jalının Attandım gana alız Altınım kanamından oy gelseci Aylımda kanın aman oy barbeken Akındın kana sügün oy ay herkesi Herkes hay Ay tayın kanatilim Vale azamatsız. Yaş kere kanan içtin oy kaynatıp Hay ceride kana cüret ay bol deken Ar karday kana gözün oy ay caynatıp Vale azamatsız en sonun ay Жүрөгүм эзилип кетти го Момунча талантты каяка жашырып жүрөсүз? Рахмат. Бул да болсо ушул Олук Мырза Полотовичтин эмгеги деп мен ушул эфирден пайдаланып агай сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Ушул Талай мырзаны ушундай жолго багыттап, үгүттөп келатканыңызга сизге ден соолук каалайбыз. Буйруса Талай мырза Кыргыздын искусствосуна бир тарых жаратат деген ойдо калдым. Кандай дейсиз? Азыр мына ушул Артисбек мырза жана айтып калбадыбы, жанагы классикаларды ойнойт деп. Учурдан пайдаланып сиз бир классика ойноп берсеңиз анда аккордеон коштоосунда кандай дейсиз? Жакшы болот. Мен карусель деген классикалык чыгарманы аткарып берейин. Кыскараак кылып эле. Vay vale, bu nasıl saat? Vale azamatsız en sonum.
үчүн жарым саат, 1 саат убакыт алып калат. Даярданыш керек, Колдорду жумшартыш керек, анан биз азыр сырттан эле сууктан кирүүгө байланыштуу. Буйруса, Артисбек мырза, сизди дагы бир эфирге чакыралы. Сиз дагы талантыңызды өркүндөтүп туруңуз. Буйруса, эртерээк чакырып, колуңузду жылуураак бир печкеге жылытып туруп, андан кийин сиздин талантыңызды элге жарыяласак. Мындай тез ойнолгон чармаларга колдорду жылытып, гамма ойноп кеш керек. Эң сонун рахмат барыңыздар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, ден соолук каалайбыз. Ошол кыргыз искусствосуна чын эле тарых жарата турган инсандар экенсиздер. Талыкпай эмгек кыла бериңиздер. Биздин студияга келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүздөргө эки дүйнө бактылык каалайбыз. Сиздерге дагы чоң рахмат ушундай эфирге чакырып, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, чоң рахмат сиздерге да. Бизде болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде куттуу студиябызда өтө таланттуу мырзалар келип отурат. Мындай Талай мырза менен Артисбектин өзүнүн талантына күбө болдуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт кучкан уш куш дейт. Бизге берилген убакыт ушу менен соңуна чыкты. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирге чейин жолугушканча сак саламаттаңыздар. Кутман таң, таңды биз менен тасыңыздар. Чоң рахмат барыңыздарга.